Бүгүнкү күнү эмне үчүн мындай нерселер болуп жатат? Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде буллингке жол жок аттуу форум өттү. Аны Маданият министрлиги Кыргызстандын жаштар кыймылы менен биргеликте уюштурду. Иш-чарага Бишкектин мектептериндеги окуучулардан турган өзүн-өзү башкаруу органдарынын өкүлдөрү, башкача айтканда лидерлер чогулду. Алар билим берүү мекемелериндеги балдардын бири-бирине жасаган зомбулук, коркутуу, үстөмдүк кылуусу тууралуу талкуулашты. Бул форум мектептердеги буллингдин алдын алууга, кесепеттерин жоюу тууралуу мектеп окуучуларынын маалымдуулугун арттырууга багытталган. Окуучунун көзү менен бүгүнкү реалдуулукка, окуяларга баа берели деп турган учурубуз. Анткени бүгүнкү күндө окуучулар үчүн ким авторитет? Булар кайсы кинону көрүп атышат? Булар кайсы жактан маалымат алып атат? Булар үчүн келечекте ким болгусу келет деген ролевой модельдер кимдер? Ошону биз окуучулардын өзүнүн оозунан угуп, анан президенттерине, ошол мектептин министри аталган окуучуларга бул жакта спикерлер дагы өзүнүн кеп кеңештерин берет.